Монголиянын президенти Халтмаагийн Баттулга бүгүн расмий сапар менен Кыргызстанга келди. Манас эл аралык аэропортунда аны Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев тосуп алды. Андан соң Монголиянын президенти өкмөт башчысы менен бирге Ата Бейит мемориалдык комплексине барып, 1916 жылдагы каргашалуу окуялар учурунда курман болгондорду эскерип гүл чамбар койду. Монголиянын президенти Халтмаагийн Баттулганын расмий визитинин алкагында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен расмий жолугушуу болуп өттү. Ал Арча мамлекеттик резиденциясында чет элдик мамлекеттердин башчыларынын жана делегациялардын салтанаттуу жолугушуусун өткөрүү үчүн ак кеме салтанат жайында Кыргызстандын жана Монголиянын мамлекеттик желектери илинип, ардактуу кароол тизилген. Мамлекет башчылары алгач ардактуу кароолду кыдырып чыгышты жана расмий делегациялардын мүчөлөрү тааныштырылды. Андан соң учурашуу аземинен кийин Кыргызстандын жана Монголиянын президенттери кеңири курамдагы жолугушууга багыт алышты. Кийин президенттердин кеңири курамдагы жолугушуусу болду. Кыргызстан менен Монголиянын ортосундагы саясий кызматташтык жаңы деңгээлге чыгууда деп билдирди Сооронбай Жээнбеков Монголиянын президенти менен болгон кеңири курамдагы жолугушуунун жүрүшүндө. Мамлекет башчысы эки тараптуу соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташууну өнүктүрүү зарылчылыгын белгиледи. Президент Монголиянын Кыргызстандагы элчилигинин ачылышы өлкөлөр ортосундагы кызматташтыктын дараметин толук ачып, өз ара мамилелер жаңы сапаттык деңгээлге көтөрүлөрүн баса белгиледи. Өз кезегинде биз да Монголияда дипломатиялык өкүлчүлүгүбүздү ачуу маселесинин үстүндө иштеп жатабыз. Жакын арада Улан-Батордо ардактуу консулдук ачабыз деген планыбыз бар, деди Сооронбай Жээнбеков. Монголиянын президенти Ысык көл менен Хергаз көлүн туташтырган туристтик каттамды түзүүнү сунуштады. Ошондой эле Халтмаагийн Баттулга Монголия Азиянын балдары фестивалын өткөрүүгө даярданып жатканын белгилеп өттү. Фестивалга Кыргызстандын өкүлдөрү да катышат деп ишенем, деп билдирди Монголиянын президенти. Халтмаагийн Баттулга эки тараптуу жолугушуунун жүрүшүндө президент Сооронбай Жээнбековду Монголияга расмий визит менен келүүгө чакырды. Эки тараптуу жолугушуунун жыйынтыгында жалпысынан өз ара кызматташууга багытталган 9 документке кол коюлду. Бишкек шаарында эртең Кыргызстандын төрагалык алдында ШКУга мүчө өлкөлөрдүн жаштар кеңешинин 12-чи жыйыны өтөт. Иш-чаранын күн тартибинде уюмдун алкагындагы өз ара кызматташтыкты талкуулоо жана 2019-2020 жылдарга карата артыкчылыктуу пландар каралат. Алдыдагы кеңештин ишине Казакстан, Кытай, Тажикстан, Өзбекстан, Пакистан, Кыргызстан, Монголия жана Азербайжандын өкүлдөрү катышат. Белгилей кетсек, ШКУнун жаштар кеңешинин жыйыны ШКУнун башкы катчысы Владимир Норовдун катышуусунда өтөт. 13-14 июнда Бишкекте өтө турган ШКУ саммитин чагылдыруу үчүн 500дөн ашуун чет элдик жана жергиликтүү жалпыга маалымдуу каражаттарынын өкүлдөрү аккредитацияланды. Мисалы, Индиянын, Казакстандын, Кытайдын, Пакистандын, Россиянын, Тажикстандын, Өзбекстандын, Ооганстандын, Белоруссиянын, Ирандын, Монголиянын жана Япониянын 115 жалпыга маалымдоо каражаттарынан 443 чет элдик журналисттер иш-чараларды чагылдыруу үчүн аккредитациядан өтүштү. Ошондой эле Кыргызстандын 32 жалпыга маалымдоо каражаттарынын 94 өкүлү аккредитациядан өттү. Президент Сооронбай Жээнбеков Россиянын президенти Владимир Путинди Россия күнү менен куттуктады. Мамлекеттик майрам Россия күнүнө байланыштуу чын дилден чыккан каалоолорумду кабыл алып коюңуз. Бүгүн Россия Федерациясы туруктуу социалдык экономикалык коомдук саясий өнүгүүнүн жана өлкөнүн дүйнөлүк аренада кадыр баркынын бекемделишинин үлгүсү болуп саналат, деп айтылат мамлекет башчысынын куттуктоосунда. Мамлекет башчысы Владимир Путинге чын ден соолук, бакубатчылык жана мамлекеттик ишмердүүлүгүндө ийгиликтерди, ал эми Россия элине тынчтык жана гүлдөп өнүгүүнү каалады. Кыргызстанда жыл сайын 3000ден 5000ге чейин өрт болот. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын өрт көзөмөлдөө боюнча башкармалыктын жетекчиси Таалайбек Өмүрзаков билдирди. Анын айтымында, акыркы убакта май куюучу жайларды өрт каптаган учурлар көп каттала баштады. Мисалы, өлкөнүн түштүгүндөгү акыркы учурлар. Быйылкы жылы өзүңүздөр билгендей текшерүүгө бизге чекит коюлган. Ошол абастан биз былтыркы жыл менен быйылкы жылда өтүп аткан иштерди кыскача айтып кетейин. Республикабыздын аймагында 937 май куюучу жана май сактоочу жайлар бар. Ошонун ичинен биз былтыркы жылына биз бир жолу текшерүүдөн өткөрүп турабыз ошол жерлерди.
Былтыркы жылы биз ошо заправкалардын 600дөн ашыгын текшерүүгө өткөрүп 2976 пункттан турган көрсөтмөлөрдү бергенбиз. Ал эми контролдук текшерүүлөрдө ушулордун аткарылбагандыгынын себебинен биз 1.322.750 сом административдик чара көргөнбүз. Бишкекте Раатбек Санатбаевдин элесине арналган грек-рим боюнча эл аралык мелдеш башталды. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги билдирди. Мелдеш Каба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтүүдө. Бул мелдешке Казакстан, Монголия, Тажикстан, Туркия, Бразилия, Россия, Өзбекстан жана Кыргызстандын спортчулары катышууда. Белгилей кетсек, Раатбек Санатбаев Азиянын 2 жолку чемпиону. Азия оюндарынын 2 жолку күмүш байге ээси, дүйнө биринчилигинин байге ээси. Казакстандын шайланган президенти Касым-Жомарт Токаев бүгүн ант берип, расмий түрдө мамлекет башчысы кызматына киришти. Өлкөнүн Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча 9-июндагы кезексиз президенттик шайлоодо Токаев шайлоочулардын дээрлик 71%-нын добушун алган. Токаев өлкө президенти катары 2 жолу ант берди. Анын алгачкы инаугурациясы 20 мартта өлкөнү дээрлик 30 жыл башкарган Нурсултан Назарбаев отставкага кеткенден кийин өткөн. Ошол эле күнү кызматка киришкен Токаев парламент сенатынын спикерлигине Назарбаевдин уулу кызы Дарига Назарбаеваны дайындаган.